Калктан аярлоо катмарына гуманитардык жардам берүү, жаштардын жан дүйнөсүн руханий жактан байытуу менен адабият, маданият, искусство, спорт тармагын өнүктүрүү, өлкөнүн өткөн тарыхын таанып билүү аркылуу келечекке карай кадам таштап, жалпы журтту жаркын жашоого үндөө. Бул коюлган пландардын бардыгы мындан туура 10 жыл мурда түзүлгөн Кочкор коомунун изги тилектери болгон. Эң алгачкы негиздөөчүлөрү Кубан Токобаев жана Дүйшөн Эрсалиев болгон. Ошол күндөн тарта өлкөнүн жана кичи мекендин келечегине кайдыгер карабаган Кочкор жергесинин кулундары биригип, Кочкор коомунда иш алып барып келишет. Эми тарыхы бул ынтымак Кочкор коому деп бул биз бала кезден бери илгертен бери болуп келген нерсе да. Биз мына жаш кезимде Ырашкер Кочкор коому деп коомубуз бар болчу. Анда биз жаңы жаш бала болуп, жаңы кызматтарда жүрүп, анан ошого мүчө болуп кирип, Бейшен Болотбеков байкебиз төрага болчу. Андан кийин Кубан Токобаев деген досубуз бар, полковник, отставкада азыр жогорку кеңеште иштейт. Ошол экөөбүз отуруп сүйлөшүп, кой ынтымак кылып, балдардын мындай кыздарыбыздын таламын талашып неметпесек, голосубуз жоголуп баратат рупор деп. Анан кийин ошол биз теңчүтарыбызды, досторубузду, аксакалдарыбызды чогултуп, жаштарды чогултуп, акылдашып, анан ушул мына 10-жылы кайра коом жаңы түзүп чыктык. Анан биз баягы открытый акционерный общество сыяктуу кылып, ачык, каалаганыңар келгиле. Мурункудай обязательный взнос деген жок, мындай кылалы деп, и самый главный чертабыз ошол биз акылдашып, саясат жок, бизерден только ынтымак, анан колунда жокторго, кыйналгандарга, ошол эле спорт тармагындагыларга, ошол эле искусство тармагындагыларга биз жардам берели деп, ошол студенттерге жардам берели. Анан туулуп өскөн айылыбызга жардам берип туралы кандай болбосун деп, анан бири-бирибизге ошол жөлөк таяк болду деп, ушул коомду ынтымакты түзүп, андан бери 10 жылдын жүзү өттү. Кудай катуу. Кочкор жергеси 9 тоонун тоомунда жайгашып, деңиз деңгээлинен 1780 метр бийиктикте орун алган кереметтүү жер. Кыргызстанды түрө кыдырган туристтердин да кызыгуусун арттырып, андагы жаратылышы, шаркырап аккан суусу, жүзүңдөн сылаган сыдырым жели, меймандос, кең пейил эли улуулуктан, аруулуктан кабар берип турат. Дагы бир айта турган сөз, касиеттүү Кыдыр даарыган Кочкор жеринде эптеп айткан иш эмес, Эсенгулдун Ормонхан эстелбей калчу киши эмес дегендей, Ормонхандын жана тарыхка тете тагдырды жазган Турдакун Усубалиевдин жери бүгүн да тарыхка бай. Кочкор башы шаарынын калдыктары, Кыркчоронун күмбөзү, Суяп шаарынын табылышы, Кыргыздын Кочкор жергеси дагы талай сырларды катып жаткандыгын билдирет. Кочкор жергесинде Кыргыздын алгачкы жазгы чакындарын бири Молдо Кылыч Шамкан, Калгул Олуя, Ормонхан, коммунисттик лидер Турдакун Усубалиев, ат жабдыктарынын чебери Кулжанбек Бейшембиев, акын журналист Барктабас Абакеров жана жаш журналист Уланбек Эгизбаев жана башка бир топ маданият, адабият өкүлдөрү, коомдук ишмер, спортчу, саясатчы, колунан көөрү төгүлгөн усталар чыккан. Аккан арыктан суу агат демекчи, касиеттүү Кочкор жергесинин уучу бүгүн да кур эмес. Аталган аймакта өсүп, кайра ошол мекенине кызмат кылууну көздөгөн ат уулдар арбын. Алар кылган эмгектер да ат көтөргүс. Маселен, үстүздөгү жылдын жай айларында өткөн пандемия маалында Кочкор коому Кочкор райондук ооруканасына коронавирус илдети менен күрөшүүгө карата атайын медициналык кийимдер жана жабдуулар, тазалоочу каражаттарды тынымсыз ташып турган. Ошол эле маалда социалдык колдоого муктаж жарандарга тамак аш, кийим кечеден тарта ар кыл материалдык колдоолорду көрсөтүүгө жетишишкен. Ар бир коом деген мына Кочкор районунда элин ушул коомду бир башкарууда эмес, бир туура бир тарапта, туура бир саясатты алып барганга ошол бир коом же бир уюм керек да. Мына ошол уюм 10 жыл мурун түзүлүп, мына ошол өз ишин алып баратат. Алып бараткандан бери жасалган көп иштер болуп атат. Анткени ошол эле жакшы бир деңгээлде ошо коомдун ишин алып барыш
эмес, бирок ушул коомдагы бир ар кайсы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып ушу Кочкордун ичинде жашаган элге, ушу райондун элине бир жардам берүү деген бир эсепте да. Эми жумуштар көп өтүп атат. Эми аны Кочкор коомунун жетекчилери айтып берер. Бирок мен өзүм көргөнүмөн эле эметкени мына жакында эле өтүп аткан ушу коронавирус боюнча кандай чоң жардам берди. Ушу мен аябай бир сыймыктанам да, ушу биздин Кочкорубузда, биздин Кочкор коомубузда ушундай меценат, ушундай ак ою менен, ак иш менен бир белгиленген бир балдар, жигиттер бар экен да. Мен өзүм болсо мына кичинекей кезимден бери аскер кызматкери болуп иштеп келатам. Биз дагы Кочкор коомуна да салымдарыбызды кошуп атабыз. Артта калган жокпуз. Мына эми айтып кетсек деле бизде аскер кызматкери болгондон кийин биз мындай техникалык жардам өзгөчө мен айтып кетти элем, бир 5 көпүрө салып бердик. Башка дагы жардамдар да берип атабыз. Ошол жерде бир военно-патриотический тарбия боюнча элди, балдарды ошолор жагынан колдоп атабыз. Военкомат тарабынан, башка жагынан да колдоолорду көрсөтүп атабыз да. Мындан сырткары Кочкор жергесинен чыгып жаткан спортчу, ырчы бийчилерге да ар кыл көмөктөр көрсөтүлүп, жаштардын бийиктикке карай умтулуусуна, алардын келечегинин түптөлүүсүнө жараткан алдында жөлөк таяк болгон да дал ушул Кочкор коому. Алардын талбаган аракеттеринин аркасында республикалык деңгээлдеги өспүрүмдөр арасындагы бокс боюнча спартакиада, вело жарыштар, энелер күнүнө карата майрамдык иш-чаралар жүргүзүлүп, Кочкор жергесинде жаштардын тил үйрөнүүсүнө шамчырак катары англис тилин үйрөтүүчү мектептер ачылган. Ошондой эле Кочкор коому бала-бакча жана мектептердин ачылыштарына байма-бай катышуу менен материалдык жардамдар көрсөтүлүп келет. Ар кайсы тармактан улам келип балдар кошулуп, канча эмне деген жардам бердик, эмне кадыр колку жок да. Баягы бул жерден биздин арабызда деле күркүрөгөн миллионерлерибиз деле жок. Өзүбүздүн ар бир случай болгон сайын ошол эле спортсмендерибиз чет мамлекетке олимпиадага тияк бияка кетип атканда ошол ТНТПрын жолуна, кийим кечесинен тияк бияган акча чогултуп беребиз. Ошол эле кино тармагында тарткан, ыр чыгарган ырчы балдарыбыз ушул баарына көмөк көрсөтүп аттык да. Даже кино тартканда кээ бир үйүбүздү чыгарып берип аттык, машинабызды берип, кафелерибизди берип, ТНТПрдан чогултуп берип, анан ар бир клип тартканга дейт, ага дагы акча чогултуп берип, то есть ушу ар ким таланттарыбызды өстүрүп, мындай эмесине раскрывать этирип аттык да. Анан ушул кыйналып ошо операция болуп, тыйын таппай аткандарга дагы ушундай көп жардам бердик. Маданиятка, спортко, билимге умтулган жаштарды колдоо биринчи иретте болуп келатат. Анан активдүү кээ бир инилерибиздин атына атап коюшум керек. Төрага болуп башынан биздин Дүйшөн Исмаилович келатат. Анан Мухан инибиз Дүйшөкевич бул иштердин артында келатат. Ушул жооптуу катчу жаш болсо дагы белгилүү журналист Ханыбек инибиз бизди камчылап, бул уштордундай уюштуруучулар керек бизде. Мен атын атасам кээ бир адамдар буга чачалабаш керек. Бул баатырдын атын уксаң асын ук жанына бир киши деп, ушул инилеримдин калган иштери бир нар көтөргүс иштер жасап атат да. Ошон үчүн мен калган коомдун мүчөлөрүн дагы, болошок келген мүчөлөрдү дагы чакырат элем. Ушул бир мекенчилдикти, киши мекенге болгон сүйүүсүн, ошого болгон колунан келген аракетин бир ачыктан ачык жасай алса, анан ошол биздин кылган Кочкор коомундагы жашыбыз, карыбыз дебей баарыбыз биригип жасап аткан иштер республикалык деңгээлде ушул жол ачылып, башка райондордогу, облустардагы коомдор ошол бизден үлгү алып, республикабызда бир саясий стабилдүүлүк, экономикалык өсүш болсо, кыргыз элинде мыкты бир кыргыз элине камчы сап боло турган жаш муундар чыкса, калоолуу аятабыздай, Турдакун Усубалиевичтей биз сыймыктанган адамдарыбыз көп. Ошондой бир биздин Кочкор элинен таланттуу жаштар чыгарына мен ишенем. Ошол чыккан жаштарыбыз өздөрүнүн эле камын көрбөй, райондун, Кочкор элинин эле камын көрбөй, жалпы кыргыз элинин камын көрүп,
Кудай буюрса элибизде жакшылыктар болор деп ишенем. Ошол эле маалда айыл турмушун унутта калтырбай, Союз маалында салынып, бирок оңдоп түзөөгө муктаж болгон бир канча мектеп, бала бакча, спорт комплекстерин оңдоп түзөөдөн өткөрүп, жаратылышты жашылдандыруу багытында бак тигип, сугат суу маселелерин, дыйканчылык жана мал чарбачылык жаатындагы солгундоолорго да көңүл бөлүнгөн. Бул аракеттердин бардыгы 10 жыл ичинде гана жетишилген ийгиликтер. Учурда Кочкор коомунда жалпысынан 70тен ашык мүчө бар. Бардыгы кичи мекенине өз чөнтөктөрүнөн, өз эрки менен жогорудагыдай жардамдарды көрсөтүп келишет. Аларга эч кандай мамлекеттин мактоо баракчасы же төш белгиси керек эмес. Аларга эң маанилүүсү жаштардын келечеги жана өлкөнүн стабилдүүлүгү. Эми коом деле ал бир мактоо баракча үчүн же эме үчүн иштеген жок да. Мен ойлойм, ушу коом деген ошо Кочкор коому үчүн иштеп атат да. Ошо Кочкордун элдин ой максатын өйдөгө чыгарып, ушу мамлекеттин деңгээлинде же башка бир деңгээлде ушуну көрсөткөнгө да деп ойлойм да. Ошо Кочкордун элинин жетишкендиктерин көрсөтүп, мына өзүңөр айткандай жанакы оюндарды өткөрүп атабыз, юбилейлерди өткөрүп атабыз, ошол бир культурно исторический бир нерселерди өткөрүп атабыз. Ошол максат менен уюштурулган уюм да. Анан бир кандай бир баракчаларды же мактоолорду алдык деп бир мындай мактанганда деле бир кадети жок деп ойлойм. А бирок атуулдардын алгылыктуу иштерин баалап батасын берген ак сакалдар да арбын. Эң биринчи районубуздан чыккан генерал Таштемир Айтбаевич, Садыгалиевич Айтбаев аксакалыбыз баш болуп, биздин ошо коомдун бир жакшы эмеси бар, жаштар инициатива көтөрүп, пенсиядагын баарын тең баардык взностон бошотуп койгон. Только акылыңарды айтып келип, батаңарды берип, салым берип кошуп тургула деп. Ошондой эле мына легендарный парламенттин депутаты болгон Кубат Акматбеков, өмүр бою ушул эсептөө палатасында жүргөн Манап байкебиз, мына профсоюз агартуу образований жүргөн Асылбек байкебиз, профессор Бейшен байкелерибиз. Эми айтып отурсак, аксакалдардын баары эле ушул Бишкекте тургандардын көбү ушул бизде коомубузда баш көз болуп жүрөт. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт демекчи. Дал ушул алкыштарга татып келген Кочкор коомунун келечеги кең, кадамдары олуттуу. Андагы ар бир мүчөнүн илгери үмүтү, изги тилеги жалпы Кыргыз Республикасын, анын ичинен Кочкор жергесин өнүктүрүү менен калк арасындагы гендердик теңсиздикти жоюп, келечектин пайдубалын куруу. Кочкор коомунун жасаган иштери, үлгүлүү багыттары Кыргыз Республикасында дагы бул өзгөчө орунду ээлейт болуш керек келечекте. Бүгүнкү күндө биздин активдүү жаштар ушул багытта чоң иштер жасап атат. Мен ишенем, келечекте Кочкор коомунун кыла турган иштери зор. Өзгөчө бүгүнкү оор шартта, социалдык абалыбыз оорлоп турганда, саясий стабилдүүлүк болбой турган учурда ошол биздин коомдун мүчөлөрү өзүнө эле каражанын ойлобой, жалпы Кыргыз элинин келечегине камсыз кыла турган, жакшы шарттар түзө турган багытта иштей алат деп мен ишенем. Эми пландар баягы эле ушу Кочкор элине жардам бериш, ошол Кочкор элинин ой максатын, жашоосун бүт баарын тең ушу өйдө жакка чыгарып, элге көрсөтүп дегендей, ошол чоң бир маселе, көйгөйлөрдү алып чыгып, ошолорду чечкенге бир ушул Кочкор коому дагы чоң салымдар кошот деп ойлойм да. Мындай глобально алып келгенде баягы тууганчылык, жердешчилик, уруучулук, баягы трайбализм деген сөздөр болуп атат. Но бирок биз кыргызбыз. Биз деген идеологиябыз ошол түпкү ата-бабабыздан бери келатканыбыз, бул ошол тууганчылыгыбыз. Биз ошо менен кыргыз эли түптөнүп, биз айылыбыз, жерибиз, ынтымагыбыз, чай ичкен эмебиз түптөлгөн үчүн, ошон үчүн биз ынтымактуу мындай келе атабыз. Бул жерден саясат жок, мына айтып атпаймынбы. Биздин тууганчылыгыбыз бири-бирибизди эме кылсак, ошентип в целом Кыргызстан өнүгүп өсөт деген эле ниетибиз бар. Кочкор коомунун жигиттери турганда Кочкор коому өлбөйт деп элестетем мен. Себептен биздин изибиз бар да, буга чейин изибиз барган. Дели Кочкор коому эмес, Кочкордон атактуу аталарыбыздын, бабаларыбыздын изи бар да, биз ошо из менен кете беребиз. Биз Кочкор коому дагы бир 5 жылдан, 3 жылдан токтоп калат деген үмүт андай жок. Бизде конкреттүү эле келечекке караган кадамдарыбыз бар. Себептен бизде жаштар өсүп атат. Биз жаштарга багып берип атабыз.
конкреттүү эле биздин кызыкчылыктарыбыз бар астыда. Оболо учат оюбуз оңолсо дейбиз коомубуз. Ой толгоп жүрүп мекенге 10 жылга толду коомубуз.